Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu was-salamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in. Thumma ma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Qayyim'den Ad-Dawa Dawa, Dart jana Dawa деген китебинен оны табасыз. Ibn Abbas мындай деген сөз айтқан екен. Inna lil hasana diya'an fil wajh. Андықтан жақшылықтың авалы дейді. Адамдың жүзіне нұрды чачыратады дейді. Жарықтықты алып келеді. О нуран фил қалб, жүрегіне нұрды орнатады дейді. Уас'атан фил ризқ, адамдың рызқысын кенен қылады дейді. О қуаттан фил бадан, денесіне күш қуатты береді дейді. О махаббатан фи қулубил халқ, адамдардың жүректеріне сүйіні арттырады дейді. Сені көргенде сүйініп, сені сүйіп, сені жақтырған адамдарды қылып қойды. Анткени жақшылық ошондай. Анткени жақшылықты жүректері сүйеді. Жақшылықтан дене күш топтойды. Жақшылықтан адамдың жүзі нұрға чачырайды. Жақшылықтан адамдың жүрегі нұрланады. Қарашы, қандай сөз? Дағы айтады: "Ва инна лисаййа савадан фил вajh". Ал эми жамандық дейді. Ал адамдың жүзіне қараңғылықты, қараны алып келеді дейді. Ошол үчүн қарап көрсөңүздөр, арақ ичкен адамдың жүзін жамандық кылатабы? Жүзі қап-қара болып қалды. Ушак айтып, элдерди уруштуруп жатабы? Бул адамдын да жүзү өтө қап-қара. О зулматан фил қалб, жүрекке қараңғылықты орнатат дейді. О вахнан фил бадан, денеге алсыздықты алып келеді. Денең алсыз болып қалады. Қандай деген апаларды білем. 70-ке, 80-ге шықса дағы илим алып, умра қылып, ажылық қылып, намаз оқып, таравихтерді қалтырбай, жашнақай ибадат қылған мықты апалар бар. Неге? Анын денесі алсыз. Бирок иманы күшті. Иманы күшті болған үшін Аллах Таала аға денесі күшті болған балдар алып келе албай тұрған амалдарды беріп қойды. Бір қанша деген жігіттерді көрдім. Жанақындай машыға тұрған залдан шыққанда, аны көргенде елдер қачып кете тұрған. Анын бұлшындарының чоңдуын қара, төшінің чоңдуын қара, мойны ушундай чоң болып қалды. Буқа менен анын мойны бирдей болып қалды. Бирок намазға чакырсаң, орозо, ажылык, умра, таравих, айтор мыкты амалдарға келгенде, андай булчуну чоң, күчтүү жигиттер каякта? Ошол жаш жигит менен кемпирдин айырмасы карагылачы. Келиңиздер. Аллах субхану ва тааля апаларыбызды өмүрлөрүнө береке берсин. Намаз окуган, ибадат кылган жанакындай жигиттерибизге жүрөктөрүнө иман берсин. Оннаксаны фи рызк, жана анын рызкысы кемейт дейт. Чындап рызкы кемип калат туугандар. Мисал келтирейин, бир мисал. Атасы балдарына белек алып берем деп акчаларын даярдап койгонда, улуу балама мисалы 4000 сомго бир белек алам, кичи балама дагы ал кичи баламды көбүрөөк жаш көрөм, мага 6000 сомдук бир белек алам деп ушундай бир акчасын алгандан кийин ошол акчасын атайын коюп койгон да. Андан балдары менен
жолуккандан кийин кичүү баласы эч качан атасынын сөзүн укпай, жаман кулк мүнөзүн көргөзүп, жөн жүр, жакшы болду десе да укпай коюп, анан атасы жүрөгүнө жаман бир сезим пайда болуп, ушу кичүү баласына 6000 сом алып берем деген белекти алып бербей, 1000 сом алып берип койшуң да. Баланын рызкысы кемилдиби? Кемиди. Эгер жашынакай болгондо атасы 6000 сомдук бир белек алып бермек эле. Ошондой эле жакшы бир мисал. Аллах Таала биздин рызкыбызды балким жөнөкүндөй үй эмес, чоң бир үйдө жашайт. Тетиңдей жаман аял эмес, жакшы аял менен жашайт. Тетиңдей 2 баласы эмес, бир нече балалуу болот деп Аллах Таала рызкыларын кенен кылып берейин деген. Бирок тигил пенде өзү Аллах Тааланы укпай, баш ийбей, жаман иштерди кылатып, Аллах Таалага рызкысын кемитип коет. Жаман бир аялга жолуктуруп коет. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде жамандык 3 нерседен: аялдан дейт, унадан жана үйдөн дейт. Ошол 3 нерседен издей берле дейт. Эгер силерге келген бир бактысыздык болсо дейт. Ошол үчүн бир бала айтат, бир аял менен ажырашып, экинчи аялгам дейт. Мурдакындай болбоду жашоом, кайра тескерине кетти дейт. Анткени сен жакшы аялга талак берип, жаман аялды алып алдың, мына жамандык ушул жаман аял аркылуу келди. Дагы сиздерге кубандырып коеюн. Азыр биякта көрүп турган эжелер, карындаштар кыжылат болуп калышы мүмкүн. Молдолор аялдарды деле жамандай берет деп. Жакшы бир сөз айтып коеюн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: жана бактылуулук дейт, ас-саада 3 нерседен да келет дейт. Аялдан дейт, жакшы аялдан, мынакей аял деп башталды. Унадан, жакшы тез жүрүүчү унадан, анан кийин кенен үйдөн. Билип коюш керекпиз. Береке аял менен келет. Береке кетет, аял менен да кетет экен. Демек, эч качан бир да хадис жок жакшы эркекте деп. Береке жакшы эркек менен келет деп айтылбайт. Же жаман эркек менен береке кетип калат деп. Кайсы бир үйдө жаман эркек жашаса дагы береке кетпейт. Анткени берекенин келиши кетиши аял менен. Ошол үчүн келин келгенде береке келсин дейт. А бирок жигит келбейт да. Жигит үйүндө эле да. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субхану ва тааля бизге бактылуулукту берсин. Жана ушул кыздарыбызга, мусулман жакшы жигиттерге турмушка чыксын. Жана адамдардын жүрөктөрүнө жек көрүү сезимин берип коет. Көрүңүздөрбү? Күнөө эмнеге алып келет? Анан бир нерсени да айтып коеюн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан сөз бар. Ымыркай энесинин ичинде болгондо, 4 ай болгондон кийин периште келип келме жазып кетет дейт. 4 сөздү. 4 сөздүн бири рызкысы дейт. Кесиби деген, ажалы деген. Андан кийин бактылуу же бактысыз. Эми бактылуу жана бактысыз деген сөз мааниси да бир мааниси. Алымдар айтат, бактылуулук бул бейишке кирүү менен. Бактысыздык бул тозокко түшүү менен. Демек, чыныгы бактылуулук бул ислам дининде. Чыныгы бактысыздык бул башка динде же Аллах Тааланын койгон дининен баш тартса. Анткени Аллах Таала айткан: "Инна дина индаллахи ислам". Аллахтын алдында бир гана кабыл болуучу дин бул ислам дини деген. Бул бактылуулук. Анан бирөө айтышы мүмкүн: "Мынакей, кызым жакшы жерге турмушка чыкты, бактылуу болуп кетти". Же болсо бир айтышым бактылуу болсун дейт. Туура айтканда, бактылуулук бул түбөлүк жашоодо. Бактысыздык дагы түбөлүк жашоодо. Ал эмне? Бейиш менен тозок.
Бул дүйнөдө биз кайсы бир деңгээлде убактылуу бир жыргалчылыкты алабыз, кубанычты алабыз. Демек, кайсы бир кыз жакшы бир балага турмушка чыкса, бул кубана турган кыз. Бактылуу боло элек. Бактылуу болуш үчүн ал намаз окуп, динде болуш керек. Ошол үчүн турмуш адамды бир гана кубантат. Анткени бул турмуш же кубанабыз, же кайгырабыз. Бирок ахиретте кубаныч бактылык негизинде болот. Тозокто кайгыруу бактысыздыктын негизинде болот. Ошол үчүн келиңиздер чыныгы бакытка жетелик. Жана биз айтканбыз дагы мурдакы эмеде, күнөөлөр эми жүрөк менен денени алсыз кылат. Мисалы, такуу адамдын жүрөгү күчтүү болот. Тайманбас болот. Батыр болот. Күнөөкөр адамдын жүрөгү алсыз болот. Коркок болот. Пайгамбар ошол дуаны айткан: Аллахум инни а'уду бика минал ажзи вал касали вал жубни вал бухли вал харами ва азабил кабр. Пайгамбар инни а'уду бика минал ажзи, алсыздыктан, вал касали, жалкоолуктан, вал жубни, анан кийин коркоктуктан, вал бухли, анан сараңдыктан деген. Ошон үчүн кээ бир алымдар да айтат: адамга биринчи шайтан алсыздык берет экен. Андан кийин ошол алсыздыкка көнгөн болсо, жалкоо болуп баштайт экен. Эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот дейт ошол да. Алсызга биринчи моюн сунуп койсоң эле, анан кийин жалкоолукка моюнду жөн эле сунасың. Анан жалкоо боло баштасаң, эмне болот? Коркоктук пайда болот. Анткени жалкоо адамдар, намаз окугандар, мен ошо намазымды окуп кетемби деп корко баштайт. Ал эми кимдин жүрөгүнө коркоктук пайда болсо, ал сараң боло баштайт. Ким чындап эле корккон болсо көп нерселерге, ал өзүн дагы, мээнетин дагы сараң болуп, мээнет да кылбай коет. Кой, мен тияк барсам өлүп калам. Ажыга барганда өлүп атпайм, мен өлүп калам. Кой, биякта эле жүрө берейинчи деп. Эмне? Ибадатка дагы мээнет кылганды сараңчылык аны жеңе баштады. Келиңиздер, ошон үчүн пайгамбарыбыз күнөөнүн жеңилинен баштаган. Эң биринчи биз алсыздыкка баш бербеш керек экенбиз. Ажиз кыла албайм дебеш керек экенбиз. Биз кыргыздар динге келгенде ажиз пайда болот. Ой, мен кыла албайм, ой, намаз окуп албайм, мен тигин жаза албайм. Анан Москвага барып иштеп жүргөн кыргыздар көрсөң, орустар айтат экен: сен тигини кыла аласың, муну кыла, мен бүт баарын кыла алам дейт. Субханалла, дүйнө ишинде ажиз жок. Алсыз эмес. Штукатурканы да кылат, бадам мүнсөкүн бүт баарын жасайт экен. Сантехник өмүрүндө үйүндө краникти алмаштырып көргөн жок, аяка барып сантехник иштеп жүрөт бир кыз. Бир жигит айтат: Россияга барып калдык дейт. Ошол жерден кафель чаптай турган жерге келдик дейт. Анан кийин өмүрүндө кафель чаптап көргөн эмеспиз дейт. Биз дейт кафелди үстүнөн баштап алдык дейт. Негизинен кафель чаптагандар ылдый жагынан баштайт экен да, туура көтөрүп. Анын үстүнөн баштадык элек дейт. Орус прораб келди дейт: силер эмне кылып чаптап атасыңар? Үстүнөн баштабагыла, астынан башташ керек элеңер дегенде. Бизде башка метод. Кыжалат болбоңуз, биз момундай кылабыз деп койду дейт. Орус таң калды дейт. Ошондой да баштайбы, ошондой да кылабы, Биз профессионалбыз, биз жазайбыз, ишенсеңиз аз, көрсөңүз кандай болот. Мейли көрөйүнчү деп койду. Анан кийин үстүнөн келатабыз дейт. Астына келгенде миллиметр туура чыкты дейт. Ушундай болуп калат экен дейт. Андан кийин орус өзүнүн жанакындай каскасын чечип жаман таң калып тур. Вот вы кыргызы даёте депчи. Мына карасаңыздар,
Биз кыргыздар дүйнө ишинде керек болсо орустун каскасын чечтирип туруп таң калтырып атабыз. Бирок ахирет ишинде Аллах Тааланы таң калтыра турган, кыяматта пайгамбарыбыз бизден таң кала тургандай ахирет иштеринде эмне мыкты иштерди жасабайбыз. Келиңиздер, биз бул дүйнөдө дагы кандай элди таң калтырсак, эл бизден таң калат экен абы. Мына акыркы жылдарда кийин кыргыз дегенде баарды таң калат. Кыргыз силерби? Мынакей коронавируста элдер бири-бирине алыс тур деп маска бербей качып жүрсө, коронавируста кыргыздар бири-бирин колдоп кетти. Ошон үчүн Европада кыргыздар жар салды, таң калды. Ушундай да эл бар экен депчи. Өзү ооруп жүрсө, бирөөнү көтөрүп жүрөт. Анткени бизде кыргыздарда макал бар. Үшүгөн шишигенди жетелетир дейт. Өзү үшүп жүрөт байкуш. Шишигенди жетелетир. Буну карап койгулачы деп. Мынакей биздин тайманбаз, мыкты эл экенибизди далилдеп жатат. Мынакей ошол сыпаттарыбызды дин иштеринде койбойлукпу? Жалгыз эле молдолор Аллахтын сөзүн сүйлөш керекпи? Жок, сиздер дагы сүйлөш керексиздер. Сиздер дагы иштеген жериңиздерде, жүргөн жерлериңиздерде дагы динди айтыш керексиздер. Анткени айтып жатпайлыкпы? Кыргыз Россияга барып туруп, өмүрүндө кафел койбогон, чаптабаган кыргыз эмне кафел чаптап атат. Динге келгенде молдолор сүйлөсүн деп туруп, өзүбүздү жоопкерчиликтен кутултуп коюп атабыз. Жок, диндин эки түрү бар. Бири өзөктүү илимий маселе, экинчиси жөнөкөй насаат айтуу. Насаат айтууну ар бириңиздер сүйлөш керексиздер. Бул жерден дагы мыкты бололук. Келиңиздер, күчтүү бололук. Аллах субхана ва тааля биздин элибизди эки дүйнөдө мыкты элден кылсын. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтү кана кимдер дегенде, кыргыз эли көбүрөөк пайгамбардын сүннөтүнө амал кылгандардан болсун. Жана жалпы мусулман элибизди Аллах колдосун, коргосун. Аллах субхана ва тааля ар кандай жин шайтандардын көздөрүнөн сактасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.